Mектеп үмітін үзді, ал адам болбойт деді. Бирок ал Алладан үмітін үзгөн жок да. Ал аракет кылды, ал иштеди, ал эмгек кылды, көп жерде иштеди, ташкат түрттү, пирожки сатты, бир жерде сатуучу болду, үмүтүн үзгөн жок. Бир нөлдөн баштап туруп эң күчтүү бизнесмен даражасына жетти. Мындай байкасаңыз, мектепте жаман окугандар бизнесте күчтүү. Ва окуган досун бухгалтер кылып алган, ишчи кылып алган, жардамчы кылып алган. Ал мектепте окуган эмес негизи. Жакшыраак каттанбайт. Бирок неге? Ал мектеп үмүтүн үзсө дагы, мектептен үмүтүн үзүп койсо дагы Алладан үмүтүн үзгөн жок да. Бүгүн дыйканчылык кылып атасың, аны кылып атасың, муну кылып атасың, окшоп айтат. Бирок Алладан үмүтүңдү үзбө. Аллах хөт деп берген учурда, жийне албай каласың, ишенип кой. Чогулта албай калат экенсиң. Аллах берем десе, теришке успет этпей калат экенсиң. Алладан үмүтүңдү үзбө. Бардык үмүтүн үзгөн учурда сенден. Сен Алладан үмүтүңдү үзбө. Ошол учурда ийгиликке жетесиң, урматтуу мекендешим. Мен сага 100% кепилдик берем бул маселеде. Аллага ишен, адамга эмес.